Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр. Мына Базар Коргонго келдим. Базар Коргондон улактын аты мына азыр улак бүтүп, улактан кийин чалышты эле. Кол бошобой кечирээк келдим. Азыр улактан кайтып калышыптыр. Биринчи өзүңөр тааныштырайлы. Аты жөнүңөр ким болот? Нурсултан. Нурсултан. Бул Тико деп келген, а? Ооба, Тико деп мен алып келгем комиттеримден. Нокендин комиттеринен келиптир. Жакшы. Улакка чабып атасыңар? Улакка чабып атабыз. Чоң жыйындарга да алып барып салып көрдүк. Бардыгына жарады, Кудай кааласа. Атта айып жок. Өткөндө салып көрөт. Өткөндө Нокен Карабулактан Нурбек Балбандын улагында да өзүңөр минип жүрдүңөр да бул, а? Ооба, ошо жерде минип жүрдүк. Чоң улак болду. Ошол жерде айтты болчу эле. Мына убакыт сааты бүгүн чыккан экен. Бүгүн келип тартып көрсөтүп атабыз. Анда бир баштан жашыны, боюну, ошо жоругу, улагы тууралуу бир четтен айтайлы анда, кененирээк маалымат берели. Мунун жоругу колго жоош. Жаш бала деле карай берет муну. Анан өтө курч, үстүнө минген ат бөлөк болот да баары бирчи. Анан кароого жоош. Кароого жоош. Туягы жеңил. Өтө жеңил. Улак ачканда улак таштамайынча токтото албайсың. Эми токтото аласың. Токтойт, конечно. Кыйын деген, а? Улак. Улак таштамайынча токтобойт да, мындайча айтканда. Кээ бир аттар ошо токтоп калбайт. Анан жашы 2 асы. Жазга 3 болот. 5 жашта экен да азыр. 6 жашка өтөт экен, а? 1.50-ке өлчөп ала берсиң. 1.50 чама. Бою 1.50 болгон менен чоң торпо улактарга чабылып атат дейсиңер, а? Ооба, торпо улактарга бирок сорунга илеше элекпиз го, бирок любой жыйынга барып салып көрүп атабыз. Алган адам деле салып көрсө болот. Маза кылып атасыңар бир болот? Бун өз жаны чак болгону менен жүрөгү чоң да бунун жүрөгү. Чын жүрөктөн кирип барат. Мына достор, Тико урукту уккандар билет кандай экен. Мына ошол дал Тиконун уругуна барат экен. Эми буйруса маалымат жетиштүү эле ага. Жетиштүү. Далилдеп бере аласыңар? Далилдеп беребиз. Казыктары тазабы, буту колу? Таза. Жакшы. Бул буга чейин үйүрдө жүргөн бекен? Жок, ошо үйүндө кул казык болуп эле турган экен болчу. Минген адам жок эле ошо үйүндө. Минбей эле ошо багып эле карабай эле жүргөн экен. Анан муну сата турган ой жок эле. Андай мында ой жок эле деп эле ошентип айтып калды. Анан мен барып алып бүң оюна койбой 3 жолу барып жүрүп анан алып келдим. Биринчисинде эмес, бир нече жолу бардым дең, а? Анан кошуналар айтып калды. Бул комиттеринде буга жете турган ат жок болчу. Бул өтө катуу жеңил, путу туягы жеңил, катуу жүгүрөт деп айтты. Бул бирок катуу жүгүрөт. Комиттеринде Тико уруктан Имет деген акеде болчу эле. Мына бул дагы комиттеринден келиптир. Буйруса уят кылбайбы улагы? Кылбайт. Мына достор, кыргыз жылкы, мына тектүү жылкылар менен тектеш экен. Бою 1.50. Бу 2 жыл курукта турган деп калдыңар да? Ооба, 2 жыл курукта турду. Силерге чейин? Ооба, мага чейин. Суутун алдыңар? Ооба. Кышындасы жем-жеп, жайындасы чөп менен, беден менен турган экен да. Азыр формасына чыгып турат, бирок чынында мына басыктар улактан кийин, азыр улак чабып. Улакты саат 1:30-2ден бери чабып атабыз. Ушу токтотпой алмак-салмак 3-4 чаптык. Чарчап турат, а? Чарчап аласыңар. Шай кетип, аз чарчап турат. Жакшы. Буйруса, алам деген адам мындай улакка салып текшерип алса болобу? Болот. Мына достор, ушул Базар Коргондун Бешикжоон айылындабыз, а? Азыр. Бешикжоондо келесиздер. Атты минип көрүп, мингенден кийин билинет аттын баасычы. Ошол достор, ошол жерден кой бергилечи. Бир чуркатып койгулачы. Жогору көздөп кой бир. Кой бергиле. Жануар,
жер дагы оор достор. Машалла. Бул басыны канчага коесуз? Басын эми атка карап эле коебуз эми. 270 кеми бар, сурай беришет. Эми эл баалайт да. Ооба. Мына достор, Ушундай аттарды деле чыгарып атышат ар кимиси, ар кандай 300, 350, ар кандай алып чыгартат 250 деп. Эми жөндүрөк эле 250. ооба. Эми кандай болгондо дагы эл баалайт, анан кийин жанагы аттын жүрөгү баланат да. Ошо чачырап салган жериң эле аракет кылып турса, эми баасы кете берет да. Чексиз да. Жакшы. Мына ушундай маалымат болду. Содаңызга берек болсун. Буюрса Тикон уругунан базар коргондо чалышып, келип сүйлөшүп соданы кыла бересиздер. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.